эгерде азыркы учурда мугалим болуп иштеп жаткан болсоңуз, 30 жыл иштедиңиз. 30 жылдан кийин дипломуңузду, айлыгыңызды, пенсияңызды мураска калтыра албайсыз. Свою историю успеха нам расскажет бриллиантовый мастер Нурбу Жаманкулова. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу максатташтар, барыңыздарга көңүлдүү маанай калуу менен бирге мен бүгүн эмне үчүн Атомини тандадым деген темада презентация айтып бермекчимин. Мен Жаманкулова Нурбу Тимиркуловна, азыркы учурда Атоми интернет дүкөнүндө бриллиант статусундамын. Жолдошум экөөбүз буга чейин традиционный бизнесте жүрдүк. Бирок бизге Атомини тандашка туура келди. Анткени барган сайын базар экономикасынын күчү кетип, биз кылып жаткан бизнестерибиз күндөн күнгө өзүнүн күчүн жоготуп жатты. Күндөрдүн биринде менин курбум Атоми интернет дүкөнү боюнча бир аз маалымат берди. Ал маалыматты уккандан кийин мен кызыгып интернеттен көрүп баштадым. Бир күнү катталып коюмду суранды. Паспортумду бер деди. Ушул жерде көңүл үчүн жазылган партнерлор барбы? Ким көңүл үчүн регистрация болду эле? Азаматсыздар. Мен да бир кезде көңүл үчүн регистрация болгом. Бирок азыр мени ушул Атом интернет дүкөнүнө чакырган спонсорума терең ыраазычылык билдирем. Жолдошум экөөбүз жогорку билимдүү болсок дагы, дипломдорубузду четке кагып, башка бизнестерди кылууга туура келген. Анткени өзүбүздүн максаттарыбызга биз айлык маяна менен жете албайт болчубуз. Ошентип биз традиционный бизнесте кыйынчылыктарды көрдүк, жакшы жаман күндөрдү көрдүк, бирок жакшы ийгиликтерге жеттик. Базар экономикасы күчүн жоготуп жаткандан кийин биз башка бизнестерди кылууга бел байладык. Мына Атоми компаниясына мен регистрация болдум. Спонсорум ID номер паролду берип, личный кабинетке кирүүнү суранды. Мен кызыгып личный кабинетке кирдим. Чындыгында биринчи мага продукциялар кымбат сыяктуу сезилди. Андай барыңыздар деле болуш керек. Анализдеп карап отуруп, биринчи эле көзүмө урунганы омега-3 болду. Мурунтан эле баадыларды, витаминдерди сүйүп ичкен айымдардын катарында болчумун. Омега-3 1600 сомго 180 капсула. Концентраты жогору, сапаты аябай жакшы экен. Мен башка компаниялардан, мисалы Чанши компаниясынан 2400 сомго 60 капсула алып иччүмүн. Анан башка продукцияларды анализдеге кириштим. Эң негизгиси мага международный бизнес экендиги жакты. Международный, глобальный, мировой интернетте иштөөгө бел байладым. Бирок мен биринчи бул бизнести кайдан баштайм? Албетте Кыргызстандан. Ошол продукциялардын сапаты жакшы экен. Баасы биздин элибиздин капчыгына туура келеби деген суроо туулду. Албетте туура келет. Ошентип мен контактка кирип туруп, өзүмдүн жакындарымы иреттеп жазып алып, интернет магазинге чакырып баштадым. Албетте арасында каршы чыккандар болду, мыскылдагандар болду. Бирок мен аларга сынган жокмун. Анткени мен 2 күн ойлонуп, анан чечим чыгарганмын. Мен чечим чыгаргандан кийин сөзсүз түрдө ошол ишти бүтүрүүгө аракет жасаган айымдардын биримин. Базар экономикасынын күчү эмне себептен кетет? Базар экономикасынын күчү азыркы учурда технология өнүгүп, адамдардын аң сезими өсүп жатат. Технология өнүккөндөн кийин ар кандай системалар кирүүдө. Мисалы үчүн, урматтуу партнерлор, азыр биз айтып жатабыз, онлайнга өтүңүздөр, онлайн күчүнө кирет. 4-5 жылдан кийин сиздер азыр каалабасаңыз да онлайн бизнестерди кыласыздар. Азыр рынок бош кезде ушул нерсени пайдаланып, Атомиден ийгиликке жетип калыңыздар деп суранып жатабыз. Мисалы азыр Таабо системасы кирди. Ар бир эле адамдар, мисалы үчүн Кыргызстанда туруп алып эле Кытайдан, завод фабрикалардан прямой оптовый баада заказ кылып үйлөрүнө чейин алдырып жатышат. Таабо системасы кирди. Көрдүңүздөрбү? Сиздер каалабасаңыздар дагы технология өзүнүн системасын аткара берет. Ар түрдүү системалар кире берет. Ошол замандын талабына жараша сиздер
ошол агым менен элдин катарында заманбап айымдарга, заманбап мырзаларга айланууга аракет жасаңыздар. Atomy интернет дүкөнүндө иштеп баштаганда мен өзүмө суроо бердим. Ар бир адам, сиздер да өзүңүздөргө суроо бериңиздер. Бул бизнести мен баштап жатам, бирок мен өзүм менен чыгуу ийгилик кемесине отурган партнерлорумдун, кардарлардын канчалык деңгээлде көйгөйлөрүн чечип бере алам. Мен карап чыктым. Бул жерде биз эң керектүү ден соолукту тартуулай алабыз, сулуулукту тартуулайбыз, жана ошондой эле финансы эркиндигине жардам бере алабыз. Албетте мындай бизнести иштебей коюу мүмкүн эмес. Жана ошондой эле компания официалдуу түрдө ачылдыбы? Товар кандай жол менен кирип жатат? Мамлекетке киреше алып келүүдөбү? Же кандайдыр бир контрабанда жолу менен кирип, мамлекетке зыяндуулугун тийгизип жатабы? Барын анализдеп алгандан кийин сиздер сөзсүз түрдө Atomy компаниясын тандап иштейсиздер. Дагы бир жакшы мага эң жаккан проектиси бул 3 муңга кала турган, мураска кала турган проекти система. Сиз эгерде азыркы учурда мугалим болуп иштеп жаткан болсоңуз, 30 жыл иштедиңиз. 30 жылдан кийин дипломуңузду, айлыгыңызды, пенсияңызды мураска калтыра албайсыз. Биз болсо Atomy интернет дүкөнүндө өзүбүздүн ушул аккаунтубузду, статусубузду, структурабызды жана ошондой эле алып жаткан айлыктарыбызды балдарыбызга калтырып бере алабыз. Мындайча айтканда, биздин ушул интернет магазиндеги местабыз укумдан тукумга калат. Тарыхта калган ата-энелерден болобуз, урматтуу партнерлор. Сөзүмдүн аягында барыңыздарга кайрылып кетет элем. Бул Atomy интернет дүкөнү 21-кылымдын рыногу. Сооданын жаңы модели. Ушул жаңы модель менен, жаңы соода тармак менен сиздер дагы биз сыяктуу ийгиликтерди жаратып, үйдө отурган айымдар жана ошондой эле башка гос жумуштарда иштесеңиздер дагы катарлаш өзүңүздүн профессияңыз менен чогуу эле алып кетсеңиз болот. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Сиздер менен көгүлтүр экранда көрүшкөнүмө кубанычтамын.